Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук күчөп жаткандыгына байланыштуу жазаны күчөтүп, камакка алуу мөөнөтүн узартуу сунушталды. Бул маселе парламент жыйынында депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Акыркы үрөй учурган окуялар кырдаал дагы деле оор экенин көрсөттү. Башкы прокуратуранын маалыматында соңку 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапкан. Аялдарга жана балдарга карата зомбулук кээ бир учурларда гана ачыкталбаса, көп убакытта жашыруун бойдон калып кетээрин укук коргоочулар белгилешет. Ал эми тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун глобалдык индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Көзөмөл күчөтүлдү деген сайын азайгандын ордунда тескерисинче күчөп жаткан зордук зомбулук боюнча социалдык тармактарда ар тараптуу талаш тартыштар бар. Бир тарабы мындай учурларга укук коргоо органдары күнөөлөсө, экинчи тарап аял заты өздөрү себепчи дегендери да жок эмес. Андан сырткары, ар кандай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча зомбулук кирешеси аз үй бүлөлөрдө жана билимсиздиктен да келип чыгаары аныкталган. Деген менен бардар жашоодо жашап, билимдүү үй бүлөдө да зомбулук катталган учурлар бар дешет психологдор. Анда маселе коомчулуктун аң сезиминдеби, же үй бүлөдөн алган тарбиядабы? Кесиптешим кесипкөйлөр менен пикир алмашып, зомбулуктун чоо жайын иликтеп көрдү. Калтак деген мен болсом, ортодон силер бияктан жеп атсаңар. Зордук зомбулук көрүп атканда бул норма деп эсептешим мүмкүн. Эчтеке болбойт, мамам деле көргөн, апам деле көргөн, мен деле. Кылмыш иши козголуп, ошол жаран жоопко тартылып, камакка алынды. Коргоо органдары апарып камайт, муфтият бир күн үн катып коет, ошо менен гана токтолуп калып атабыз да. Кыргызстанда зордук зомбулук маселеси кайрадан коомчулуктун көңүл чордонунда болууда. Жакында эле Ош облусунун Каракулжа районунда аялын аңчылык курал менен атып өлтүргөн деген айып менен жергиликтүү тургун кармалса, кечээ дагы бир жаран аялын аяосуз сабады деген шек менен ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал боюнча иш чара жүргүзүп, ошондой эле кылмыш факт боюнча материал катталып, атайын залакаттын деңгээлин тактаган үчүн судебно-медицинская экспертиза жөнөтүлгөн. Ал эми кечээ жыйынтыгы чыгып, кылмыш иши козголуп, ошол жаран жоопко тартылып, камакка алынды. Ал эми социалдык тармактарда тараган тасмада 37 жаштагы айым 2 баласынын атасы күйөөсүнүн зомбулугуна туш болгонун айтып, бети башы көк ала болуп турганын көрүүгө болот. Андан сырткары ал келин күйөөсүнө карата милиция өз убагында чара көрбөгөнүнө нааразычылыгын билдирген. Баардыгына Кудай карап. Азырам келип алып Баардыгына Кудай карап турат. Азыр келип алып меттердин оозун майлап атасың дейт. Эми кайсы пулум майлайм, 45 000 айлык алсам, жеттим. Сен жашашты билесиң. Ал эми жогорку кеңештин бул аптадагы жыйынында мындай зордук зомбулук күчөп жаткандыгына байланыштуу жазаны күчөтүп, камакка алуу мөөнөтүн дагы узартуу сунушталды. Анда депутат Таалайбек Сарыбашев зордук зомбулукка байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектигин айтып, жазаны катаалдантканда гана кылмыштын алдын алууга болоорун айтып чыкты. Аялдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө мына оор жеңил кылмыш катары көрбөй, аны бир оор кылмыштардын катарына кошуп, жазаларын мындай катаал жазаларды ала турган бир өзгөртүүлөрдү киргизбесек болбой калды да. Ушуга бир көңүл буруп, жакшы иштерди алып барбасак, мына качан гана бир кырсык катталганда соцсеттерде бир 2-3 күн катуу талкууга алабыз. Укук коргоо органдары апарып камайт, муфтият бир күн үн катып коет, ошо менен гана токтолуп калып атабыз да. Ушунун үстүнөн дагы бир жакшы иштерди алып барбасак болбой калам. Андан сырткары ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зомбулукка бөгөт коюп, зомбулук аракеттеринин алдын алуу жаатында иш чараларды колго алган. Бул багытта бир катар министрликтердин жана мекеме ишканалардын эмгек жамаатына гендердик, үй бүлөдөгү басмырлоо, уруш талаш, анын балдарга тийгизе турган кедергиси тууралуу тааныштырылды. Бул иш чара зордук зомбулукка байланыштуу бардык түрлөрүн токтотуу боюнча жамааттык аракеттерди күчөтүүгө багытталган. Жалпы бул президент администрациясынын тапшырма алкагында бардык министрлик жана ведомстволук башка аппараттарда өткөрүлүүдө азыр учурда. Ал эми айтып кетсек, эң алдын алуу жумуштун бир багыты ошол маалымдоо жумушу. Себеби биз маалымда жеткизсек, бул бир өзүнүн түшүмүн алып берет. Себеби көп жерде маалымат билбей, кайерге кайрылабыз, кандай жоопкерчилик бар.
ошол маалыматты жеткизсек, көп учурда ошол алдын алуу жумуш деп эсептелинет. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун глобалдык индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапкан. Ар кандай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча зомбулук кирешеси аз үй бүлөлөрдө жана билимсиздиктен да келип чыгат дейт Бишкек шаарындагы кризистик борбордун кызматкери. Анткени аларга кайрылгандардын басымдуу бөлүгү мына ушундай үй бүлөдөн жабырлангандар. Аталган жайда аларга 3 маал тамак аш берилип, ар тараптуу жардамдар көрсөтүлөт. Охранный ордердин негизинде кабыл алынганда булар көбүнчөсү баягы үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган айымдар. Көпчүлүк учурда бул айымдардын балдары 4-төн 5-тен 7-ге чейин болот да. Анан ар кандай ситуацияда кабыл алабыз да бизче. Бул кызмат аткарып атышат. Ошол балдарды үйдөн тамагын жасап берип, кирин жууп бардык. Бирок эмнегедир биздин эркектер аны мындай иш деп эсептешпейт да. Жумуштан келип эле сен жыргап жатасың, мен иштеп атам деп эле. Көпчүлүк учурда бул финансылык жактан жетишпегендиктен келип чыгат. Тренингдер өтүп атат, биз Кыргызстан боюнча. Анан айымдар булар ушундай бар экен, бизди коргоп алчу жайлар бар экен деп мындай кайрылып атышат. Ошондон да көбөйүп атат да. Кыргызстандагы гендердик зомбулуктун алдын алуу жана жоюу боюнча укук коргоо органдары тарабынан байма-бай иш-чаралар, түшүндүрүү иштери өткөрүлүп келет. Бирок андан майнап чыкканы азырынча байкалбайт. Ал эми социалдык тармактарда зордук зомбулуктун курмандыгы болгон, балдар менен ар кайсы жакта жашынууга мажбур болгон аялдар маселеси укук коргоо органдары тарабынан ар дайым эле коргоого алынып, маселеси тергөөгө алына бербейт деп нааразы болгондор арбын. Эне балага мыйзамды күчөткүлө, зордук, зомбулук, ыдык көрсөтүү күч алды. Түркияда ушул мыйзам күчтүү иштейт экен. Жогорку кеңештин депутаттары ушундай ишке мыйзам кабыл алсын. Укук коргоо органдары иштебеген үчүн мындай кылмыш көнүмүш адат болуп баратат. Милициялар кабинеттен чыгып иштегиле, элдин укугун коргогула, алган акчаңар аш болгудай болсун. Үн бир жактан чыкпайт да, кээ бир аялдар тилинен уртукмокко кабылышат. Эми баары эле бирдей эмес, бирок тилин тыйбай вайсай бергендерди көрүп атабыз. Кетем деп же кетишпейт. Биздин Кыргызстанда аялдардын укугу корголбой келгени үчүн зордук, зомбулук күн санап өсүүдө. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 2024 жылы 10 айда өлкөдө 14293 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырганда 37,2 же 3877 окуяга көп. Деген менен үй бүлөдөгү зомбулук фактылары расмий статистикадан алдаганча көп деген ыктымалдар да жок эмес. Ошондой эле мындай үрөй учурган окуялардын көбөйүүсүн психологдор болсо үй бүлөдөн көргөн тарбиясы жана турмуш шарттын оорлошу менен байланыштырууда. Адамды эгосу башкарып коюшу мүмкүн. Мисалы, мектеп жумуштан начальнигине унчук албайт, анан биякына агрессия толтура, ошону үйдөн чыгарышы мүмкүн. Ал өзүнүн эмоциясын башкара албайт. Бул эми негизи мына азыр бизде мечиттерде аябай көп имамдардын сабактары. Мен ойлойм, ушу эркектерди ушу имамдар үй бүлөлүк баалуулук жөнүндө, аялга мамиле, балага болгон мамилени көбүрөөк айтса, анан биз эми бул жактан аялдарга, айымдарга дагы сабактар бар го. Ошондой сабактар өтүлсө, үй бүлө кандай болуш керек, балага кандай таасир берет деген көбүрөөк. Анан үй бүлөдө мамиле жаман болсо, балага кандай таасир берен биз мектептерде көбүрөөк таратсак, бул өзүнүн жардам берет деп ойлойм да. Мурда дисфункционалдык үй бүлөдө чоңойгон айым зордук, зомбулук көрүп атканда бул норма деп эсептеши мүмкүн. Эчтеке болбойт, мамам деле көргөн, апам деле көргөн, мен деле бул норма деп. Же болбосо бирөөдөн жардам сураса жакындарынан, эчтеке болбойт, чыдап кой деп коюш мүмкүн да. Жок, бул норма эмес. Сен эртең ден соолугуңа зыян тийиши мүмкүн, оорукчан болуп калышы мүмкүн деп бирөө жанын түшүндүрсө, ошол ситуациядан чыкканга жардам берсе, сөзсүз түрдө мындай учурда бирөө керек. Анан таяныч жок да. Мен эртең каяка барам? Балким финансылык жактан неме жок, коопсуздук жок. Каяка барам, эмне кылам, кантип жашайм деши мүмкүн да. Ошон үчүн айымдарга жардам көбүрөөк, көзөмөлү көбүрөөк болуш керек. Ар кандай центрлар психологиялык, бекер психологиялык точкалар көбүрөөк болуш керек. Айым любой ситуацияда кайрылганга мүмкүнчүлүгү болуш керек да.
Эскерте кетсек, мамлекет башчы Садыр Жапаров мындай көрүнүштөр үй-бүлө институтун бузуп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготорун айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын айтып келет. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерди атайын кызматтын ар бир райондо жайгашкан кеңселерине кайрылууга чакырып, Facebook баракчасынан аял затына кайрылуу жасаган болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майра Мегабди Билал уулу, күндөмү жыйынтык программасы үчүн.